Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директору Равшанбек Сабиров Орион Грант жоопкерчилиги чектелген коомдун өндүрүш аянтчасынын ачылышына катышты. Компания Бишкек эркин экономикалык аймагы заманбап ковролин продукцияларын чыгаруу боюнча долбоорду ишке ашырууда. Аянты 3962 чарчы метр болгон өндүрүш имаратынын курулушу аяктап, Түркиядан алып келинген атайын жабдуулар орнотулду. Жалпы инвестициялардын көлөмү болжол менен 300 миллион сомду түзөт. Алардын ичинен 1 миллион АКШ долларын Кыргыз-Азербайжан өнүктүрүү фонду каржылады. Бардыгыңыздарды Орион Грант жеке компаниясынын жаңы өнөр жай ишканасынын салтанаттуу ачылышы менен чын жүрөктөн куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Мындай долбоорлор өлкөнүн өнөр жай көз карандысыздыгын бекемдеп, Кыргызстанды региондук рынокко ийгиликтүү позицияга алып чыгат. Орион Грант бул Бишкек эркин экономикалык зонасынын алкагындагы мамлекеттик колдоо, жеке демилге жана профессионализм биригип, атаандаштыкка жөндөмдүү экспортко багытталган. Равшанбек Сабиров өндүрүштүн технологиялык жабдылышынын жогорку деңгээлин жана процесстердин натыйжалуу уюштурулушун белгилеп өттү. Ишкананын долбоорду кубаттуулугу айына 100 000 чарчы метрден ашуун даяр продукцияны түзөт. Биринчи этапта Борбордук Азия жана Евразиялык экономикалык биримдиги рыноктарына багытталган ковролиндин 4 түрү ишке киргизилди. Ишкананын базасында 30 жумушчу орун түзүлдү.